Айрым бирөөлөр сатып алган машинасын дөөтү деп дөңгөлөгү менен кош айланып, жели менен кирип өөп чыттап аяп минсе, тентиген Жигулисин өзгөрүштүн да, өмүрдүн да өдылдый жолунда өпкөгө тепкилеп минди. Аксайдын ойгыры менен коктугулот, төрүндө да, дөңүндө да койду машина менен кайтарган жападан жалгыз жинди дүйнөдө бирөө болсо ошол тентиген болду. Бир кыялы кармаганда дүкөнгө ат маты менен кирип барып, тизилип турган витринадан 2 бөтөл каракты еңип алып чөнтөгүнө салып, Лениндин сүрөтү бар 10 сомдуктан 2-ни таразанын табагына таштап салып чыгып кетер эле. Аксайдан сый урмат тапты. Бирок качан болсо кара таштай басып, көкүрөгү мыкшып турган балейден арылтаар айла таппай, кайран жигит-ай, аны таштап салчу жерди кайдан гана истеген жок. Аны тоодон, таштан, күндөн, амалы түгөнгөндө үндөн да издеди. Үнү аябагандай жакшы эле. Аксайдын киши буту баса элек адырмак талааларын аралап, боогачынын үкөйүн озондоп ырдады. Бирок истегенин тапкан жок. Шаарда окусам 1000 жыл кыйыпты ээрчип кетет элем деп калчу. Ой атаандан көрө Жакенди ээрчиген жакшы эмес билечү. 1000 жыл кыйып деген дүйнөлүк атагы бар ырчекени менен кениде иши жок. Бир көзүнөн бир көзү начар көргөн Асанбай. А Жакен дегени Фрунзе менен нарындан келген чоңдордун баары а дегенде ошонун үйүнө барып түшө турган Аксай өрөөнүн культ центринин башчысы болчу. Тентиген ойдо тоодо олтурушта ырдады. Бирок ырдап койчу деп суранган бирде жан болбоду. Шартылдатып комуз чертти. Филармонияда иштесем Шекербек Шеркуловду ээрчип кетет элем дечү. Бирок чертип койчу деп суранган бирде жан болбоду. Аксайдын малчылары шерне жеген сайын андан баягы өнөрүңдү көрсөтчү деп суранып турчу. Тентиген ошондо торпоктой ириктин кашкайта мүлжүлгөн жиликтерин майлыкка орой салып, балка менен жанчкандай бир заматта бөлөк салак кылып сындырып салар эле. Чабандар дуулдап кубаттап, өстөрү сындыргандай шерденип тарачу. Кеспеген жерди кескенден, кечпеген сууну кечкенден каниет алган тентигендин кылган кылыктары кээде акыреси ордунда турган адамдарды да жанынан түңүлтчү. Бир жолу кеч күстө аталаш агасы каса болгонун Аксайда жүрүп кеч угуп, кабар өлүк коёр күнү келип, кында менен айланып барса топурак сала албай калаарын ойлоп чыдай албай, атынын 4 бутуна кийистен байпак жасап кийгизип алып, аккар көк муз каптап жолу бүтөлүп калган үйрүмөнүн ашуусунан ашып келип өкүрүп түшүп, өзгөрүштүктөрдүн келмесин оосуна келтирип жакасын карматкан. Алгач аны ачак айыңда айылындагы бирөөдөн көрүп эле жактырды. Кулунду бээ мага бер деп ээсин көндүрө албай коюп арманда кеткен. Ошондо кайран Акбоз ат жыгаш дарба салуу бийик коргондун 4 бурчуна батпай айлан көчөк атып, бышкырынган сайын таноосунан көк буу чыгып, отко түшкөн көпөлөктөй чимирилип, улам кишенеп, ай асманга түйүлүп тура калган сайын жалын чачкан көздөрүнө жапжашыл талаа таянып кеткен адыр жондор тартылып, эркиндигине кишен салган бул тозоктон кантип кутулуп чыгаарын билбей айласы куруп турган кез экен. Баягы Акбоз ээсин сүйрөп өлтүрүптүр, жок аялын тээп өлтүрүптүр деген кабар жетери менен тентиген Аксайдан учуп жетип, эт союзга төгүп жок кылганы жаткан жеринен Акбозду сатып алып Аксайга алып кетти. Ошондо көптөн берки көңүл дартынан кутулгандай бир жеңилдеди белем. Көрсө азоо керек болгон экен. Ошол бойдон Акбозду өмүр өткөнчө минди. Жанына бара калсаң жан башын солбуй калып кош куруп, жанына жан жолотпой чамгарактап турган Акбоз ээсин көрөрү менен окуранып алып тынчый түшчү. Тентиген да башкаларчылап атын байлачу эмес. Чылбырын бош таштап тизгинин ээрдин кашына илип салып кирип кете берчү. Акбоз тентиген келгенче жылбай күтүп туруп, тентиген минери менен алып учкан бойдон жолго түшчү. Адамдын азоосу менен айбандын азоосу бир жерден кошулуп, биринин көксөөсүн бири басып, биринин бөксөсүн бири толтуруп, кыгыбы уурдаган эркиндигин тентиген так ошол Акбоздон тапкан сыяктуу эле Акбоз да башкалар кишендеген эркиндигин тентигенден тапкандыгы да бир кудайдын иши болгон экен. Мурда милицияда иштегенин ийне жибине чейин иликтеп чыгып, Аксайга келээр менен өз кишисине айлантып алган кыгыбынын эч кимге билгиспеген, жакшы санаалаштырууга жакындаштарына, жада калса койнунда жаткан аялына да айтууга тыюу салган азабынан өмүр бою кутулбасын тентиген билген эмес. Ар дайым көкүрөгүн мыкчып, көөдөнүн мыжып турган бул бале колу менен апчып алып сала тургандай таш так эмес, так эмес экенине көзү жеткен соң, кең дүйнөдөн кирерге тешик таппай амалы түгөнүп, айласы куруп,
ак бозаты минген бойдон ошол ташты, ошол такты көз көргүс кулагы кус жакка барып биротоло таштап келчүдөн бетер учу кыйры жок жиксиз талаа менен жин ургандай чапкылап кете берди. Ошол бороону бостоп турган кыш тентиген үчүн акыркы кыш болду. Беш белчирден кыйган жапжашыл балатыларды жүктөп кетип бараткан браконьерлердин машинасын көрүп эле кошунанын кара айгыры минип чапты. Акмактар токтогула деп кыйкырган тентиген кар тозоңун будалаган бурганакка кирип кетип жок болду. Тентигендин өлүгүн ошол эле күнү таап, сөөгүн өзгөрүшкө алып келишти. Ал ошондо болгону 42-де болчу. Тентиген өлгөн күнү эмнегедир Аккоз ачуу кишенеп алды да сарайдын жыгач каалгасын сындыра тээп, Аксайдын таш туурулган суугуна суурулган бойдон асман тургай жердин бетин көргөзбөй чүмкөп, кийистей туташып, боз шаңгыл болуп мунарыктаган күн чыгышты көздөй салып уруп жөнөп берди. Чокусунан чор кайнап, этегинен бороон төгүлүп, асты муз төшөнүп, үстү кар жамынып жаткан үйүрмөнүн ашуусунун баш аягы кайдан башталып, кайдан бүтөөрү билинбей, асман жердин ашташында калкылдаган закымына сиңип кеткен бойдон чыкпай калды. Айрым бирөөлөр такай кышкысын үйүрмөнүн ашуусунан ак бозат минген тентиген көрүнөт экен деп айтып жүрүшөт дагы эле. Бирок анын чын бышыгына ушул күнгө дейре эч ким жете элек. Аксай жайлоосунун маданий борборун культ центр дешчү. Ошол борбордо иштегендердин бири да жөн киши эмес. Жок эле дегенде бирден шпион кармаган кишилер болот деп айтышчу. Ушуларды угуп алып эле шпион деген кандай болот болду экен деп чабалактап, шпион деген шапкесин көзүнө түшүрө кийип, жакасын тип-түгөйдө көтөрүп алган, сакал муруту өскөн, улам артын кылчак карап коюп, бопорос чегип, бирөө жарым көрүп калган жокпу деп ууру басыш менен басып, Сапкостун дааратканасынын артынан акыры башын чыгарып байкап туруп анан конторго же мектепке кирип бараткан киши болуш керек деп кыялымда шпиондун кинодон көргөн образын түзүп алып, канткенде бир шпион кармайм деп кыялданып жатып уктар элем. Атаң көрай, жок дегенде бир шпион кармап алсам, анан мени шпион кармаган окуучу деп мектептин дубал кеситине чыгарып, башка балдарга үлгү кылса, анан баягы мен кат жазганда катымды окубай туруп тытып салган кыз улам менден көзүн албай карап, мен болсом табам канып, аны байкамаксан болуп турсам деп кыялданып, Кудай мага шпион кармата көр деп тилеңденимди айттым. Шааркан жоголгон жолдо. Дагы бир окуя эсимде. Малын 3 күн мурда жардамчысына айдатып жиберген чабандын боз үйүн, оокат кечесинин баарын машинага жүктөп танган Сапкостун шоопуру Абдугул аке чабандын өзүн, аялын, балдарын алып эртеси таң атпай Аксайга жөнөмөкчү болду. Мен балдар менен машинанын үстүндөгү жүктүн арасына жатып алып, асманда калкып бараткан булуттарды, ат башынын асман тиреген тоолорун, мен көрө элек айылдарын, айланды тегеректин баарын карап бараарымды ойлоп, батырагы эртең болгойлу деп толкунданып аттым. Күн чыга электе жөнөп кетебиз, кечиксеңер күтпөйм деген Абдугулдукуна энем мени жер жары электе ээрчитип барды. Тура элек экен. Бизди көрүп ит үрүп чыккандан кийин аялы чыгып күл төгүп, анан Абдугул чыгып тамды айланды. Какырынып түкүрүнүп кайра келатканда энем жолунан утурлап: "Абдыке садагың болоюн. Могул жаман иниңе жакшылап көз сала көр, ойноок неме дагы бирдеме болбосун" деп мени катуу тапшырды. Абдугул мени салып алып төмөн түшүп барып заправкадан май куйду. Эми кеттик го дегиче болбой дүкөнгө бурулуп ал жерге жарым саат токтоду. Күн аркан бою көтөрүлүп калган кезде эки колуна эки зомгараны моюндан толгой кармап чабандын башты көтөргөн аялы, мен курдуу эркек баласы, менден 2 жаш кичүү кызы болуп ээрчишип чыкты. Чабан аялы, кызы үчөө кабинага олтуруп, биз үстүндөгү жүктүн арасына жайгаштык. Абдугул кыйшаңдабай жипти бекем кармап алып тынч олтуруп баргыла деп бизге эскертти да машинасын уручка менен 3 айлантып оталдырды. Ачак айыңдыдан бир аз эле узап, келте тумшуктан өтө бергенде токтодук. Абдугул аке дөңгөлөктөрдү буту менен бир шира тээп чыгып машинасын айланды да Айталиевдин "Мен жылкычы, сен чабан" деген ырынын обонун тишине салып ышкырып жиберди. Кабинадан баштыгын сүйрөй түшкөн чабандын аялы жолдун жээгиндеги көк чөпкө барып жайыла кетти. Тасмалга эт, боорсок төгүлүп, бир бөтөлкө арак коюлду. Чабан: "Абдыке, мына буюрса айылдан аман эсен чыктык. Дагы кандай шоопурга туш болор экенбиз деп сарсана болуп аттык эле. Кудай жалгап өзүң болуп калган этим эле сонун болбоду, айланып кетейин. Келем, жолубуз шыдыр, жолдошубуз кыдыр болсун. Дөөтүнүн ээси сен,
Sen birinci alıp jiber dep kırdıustukka menen melt kaltaraktı Abdugulga sundu ele al. Jok Orozobay ake. Menin sırımdı bilesiz. Başım жазылганга чейин arak barbayt emespi. Vino ele içe turayın dep bir zomgarаны busup iki çoң ıstakanды ünsöz istebey turup ele uda tartıp jiberip kuyruk may töşөлгөн etten çaynadı. Жарым сааттан кийин ал жерден узадык. Таң атпай турганданбы же жумшак жүктүн ичинде термелип келатканданбы уктап кеткен экенбиз. Кобур собурдан ойгонуп кетсек, жарыктык жап-жашыл болуп, тоодон толкуп турган желге жытын төгүп чайып алып жаткан Чекенди Талаа деген жерде токтоп турган экенбиз. Көзүмдү ачып карасам, жол жээгине дагы дасторкон жайылып, сөз чабандын аялына келип калыптыр. Абдыке, тим эле самолет айдагандай айдап келатасың, мен этиң алайын. Өзүңдөй опуттуу шоопур эле жакшы турбайбы? Мындан 7 жыл мурун баягы эт биширип атып боорун чыгарганда мага да ооз тийгискиле деп, баласы чылага жыгылып ошону соороткону чуркап кетип, кайра келсе боору калтырбай жеп ташташып, боор гана десе, унутуп калган турбайбызбы деп, Бообек мылжыйып, ошондон ушул күнгө чейин Бообекке таарынып, жүз карашпай калган матек жеткирип келчүмүн деп, азабыбызды колубузга бергенин кантип унутайын кокуй. Ошо кара жерге кирсин, чала күйгөн челектей болгон. Абдыке, келе кой эми. Ушул урул тегереткен колуңа Кудай кубат берип, бизди аман соо эсен алып барып кел. Башка айтар сөзүм деле жок. Алып жибергеле, кагылып кетейиндер деди. Сонун эже. Агынан эле алсаң боло деген Дукбай Абдугул бул жолу да азыр аппетит боло элек деп дагы бир зомгараны түгөтө ичип, бети арысын алып чыгып, май сыртына чыккан кирбетин сүрттү. Айылдагылар Абдугулдун башы 5 бөтөлкө вино ичкенден кийин араң жазылат деп айткандарын эстедим. Биз жерге түшүп, ичибизди бошотуп келдик. Анан айран ичип, боорсок, эт жеп, момпосуйдан чөнтөккө салып алып кайрадан жүктүн арасына орун алдык. Машинабыз ордунан жылды. Большевиктен өтүп 1-майга жакындап калганда кабинадагы сонун эженин үнү биз тарапка чыкты. Шааркан келатасыңбы каралдым деген. Биз бири-бирибизди тиктеп, биякта Шааркан жок дедик. Я, эмне дейт кокуй, абышка, Шааркан гана. Машина токтоп бир заматта будалана түштүк. Орозобай жулунуп чыкты. Мок көзүң кашайган акмак. Кошо жарышып ичип атканың деле бир балия болоорун билгем. Кана Шааркан, кайда жоготтуң, инең дурайын. Шааркан жоголчу болсо эки көзүңдү оюп туруп ушул жерге таштап кетем деп. Ызырынып, сөгүнгөн үнү агаралаш сонун эженин. Абдыгул, кайра бур машинаңды, кагылайын. Жанагы жерде эле калды, жанагы жерде калды. Жүрөгүм сезип турат, кагылайындар. Жанагы эле жерде калды. Кудай алдыңа кетейин, Кудай. Кара көзүмдү кашайта көрбү деп, чебелектеп, жанын коерго жер таппай айлан көчөгө атып жатканы. Орозобайдын борту жөөлөп келип, "О жатыны жаман аш кебилер. Силер каякта карап олтурдуңар" деп, менин жанымдагы эки баласын каарып өткөнү, алардын тултуйбун чукпай бөгүп калганы, ошондо биз тегеренип турган дүйнө, асман, тоо, жер баары күнөө көрнемедей томсоруп, эки ортодо мен да жаман болуп, анан Абдугулдун кара көк тартып, бурулуп алып жолду чаңызгытып, келген жагыбызды көздөй айдап келатканы күнү бүгүнкүдөй көз алдымда. Машина сызып баратты. Көзүм алыстык муш көрчү эле. Эки жакты тынбай карап келаткан мен, биз бет алып жөнөгөн жолдун жээги менен чуркап келаткан эрбейген караанды көрө коюп, кабинанын үстүн койгулап жибердим. Орозобай аке, тигине Шааркан. Жакындап барып жабыла жерге түштүк. Чын эле ошол экен. Самайлар самсалап, тергечиланган көкүл чачы чекесине чапташып, көзүнүн жашы көкүрөк көйнөгүн суу кылып, өпкөпкөсүнө батпай ботала болуп ыйлап келаткан Шааркандын эбак эле үнү чыкпай калган экен. Сонун эже далбактап барып кучагына орой калып, сөөмөйүн оозуна салып апаптап жиберди. Кызынын бети башын жоолугу менен аарсып, жан алекетке түшүп татты, жалынып жалбарып татты. Мен этиңди алайын, балакетиңди алайын, болду эми күчүгүм. Басыл, мына атаң, мына мен. Жүрөгүбүздү түшүрдүң го кызым деп солуктаганы дагы эле басылбай, эми ыктытып кирген Шааркандын башынан сылап турган Орозобай аке. Абдугул ары жакта тамеки чегип турду. Көрсө Шааркан жана биз Чекенди Талаага токтогондо, оң жактагы жашыл өтөктүн ичин бербей жайнап өскөн гүлдөргө кызыгып, чуркаган бойдон гүл терип кетип жоголуп, бир убакта эстей коюп серең этсе, машинанын алда кайда кетип бараткан караанын көрүп, ошондон апа келип бакырган бойдон жүгүрө берип, ансыз да алы жок неметим эле соругуп өлгөнү калган экен. Арактын күүсү менен кызын эсинен чыгарып салган ата эне бир маалда кыз кана деп бири-биринен сурап,
Анан балдар менен үстүндө келе таткы деп ойлоп кете берип, май колхозго жеткени калганда токтобогондо байкуш кыз эмне болот эле ким билет. Башка келген кайгыны бат унуткан. Керек болсо белин сындыра чапкан азап муңун да майрамга айлантып, асманы кулап түшсө да көтөрмөк тургай болоору болду. Өлгөндүн артынан өлөт белек деп көкүрөк көксөзүн көңүл чайкап басып, өлүмдү да, жер көтөргүс кайгыны да өмүргө айлантып жиберген кыргыз өңдүү бир да келди дүйнөсүнөн издеп табуу мүмкүн эмес экендигине ошондо дагы бир жолу ынандым. Азыр эле бирин-бири жутуп жиберчүдөй болгон эрди катын эчтеке болбогонсуп, кызы Шаарканды ортого алып күлүп жайнап машинаны көздөй келатты. Кудай сүйгөн адам экенсиң, Орозаке. Буюрса жолубуз ачык болгону калды. Шааркан табылып, абийир жабылды. Муну белгилеп койбосок болбойт го жеңе. Жо силер кое турула, бу жолкусу менден болсун деп. Бөтөлкө арагын тасмал королгон дагы бир демкесин көтөргөн Абдыгул ары басты. Жанагы буркан шаркан түшкөн ачуунун бири да калбай жоголуп бир маалда сары тал жердин жомогу, сагынта теккен коногу, санамдагы сары алтын ай самасам сендей болобу деген ыр сосолонуп ага кайра ошол бир ошол ошону ошого Кудай кошобу, ошол бир ошол деп жүрүп ай омуртка сөгүн бошоду деген ыр жооп болуп түшүп, ыр, күлкү, тамаша басылбай бөтөлкөнүн аягына чыккандан кийин тасмал жыйналып биз кайрадан жолулап кетип бараттык. Биринчи май, талды суу, өзгөрүш, сары тал артта калып, түшкө таяп калганда кадимки босогого жетип келдик. Абдыгул кабинадан түшүп эле бизди карады да, жоголбой келатасыңарбы деп койду. Орозобай жерге түшүп карагайдын арасына барып бир топтон кийин келди. Анан кызы Шааркан менен жетелешип сонун эже жөнөдү. Эми кындага чейин тынбай кетебиз. Бир сыйра жеңилдеп алгыла деди Абдыгул. Абдыке, бу ата бабабыздын ыйык жерине келип алып, чычкан мурдун канатпай кетсек, арбак кечирбейт го деп Ороз олжуду. Ырас айтат айланайын, ичсеңер ичип алгыла. Менин башым өзүмкү болбойт, тим эле эки чыкыйым жерге түшө калып жатат. Мен ичпей эле коеюн, ого куй башым деп сонун эже эт боорусогун алып чыгып тасмалын жайды. Кой жеңе, ошодо болчу беле. Куттуу жердин топурагын басып туруп аткес кылган болчу беле. Арактын да анты болот, деди Абдыгул бутун сунуп. Аттын жаагындай болгон жаагы менен бөтөлкөнүн оосун арсайган тиштери менен тиштеп ачып жатып. Буюрса күн бат электе кындадан ашып кетсек, андан ары Аксайдын түз жолу менен зымырап кете беребиз. Келеми, Кошой бабабыздын арбагы, ыйык мазарыбыз Чештөбү ата колдосун деп аппак алып жиберели. Бахата сөз эмес бекен. Чештөбү ата колдосун. Чабан Орозобай да аялы сонундай ишти. Абдыгулдун башы өз айткандай аканча тилине жазылды. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.